Саламатсызбы? Кенже саламатсызбы? Мен октябрда трансформация 7-ге катышканмын да. Анан ага чейин мен багы көзүмдү жумуп алып эле, эч кимди укпай эле, эч кимди карабай эле жашай бериптирмин да. Анан ичимде аябай немелер көп болчу. Акырындап ошолор жок болуп келатат да. Ошо алдын ала сизге ыраазычылык айтып коеюн дедим. Чоң рахмат. Бир топ жеңилдөө бар, бир топ өзгөрүү бар. Катышайын деп бул курска да катыштым. Анан суроом болсо, мен 12 жыл мурун ажырашып кеткем, 2 кызым бар. Анан ажырашып эле чет мамлекетке кетип калгам. Анан 4 жыл иштеп Кыргызстанга барып, өзүмдөн 1 жаш кичүү балам менен таанышып, анан 1 жылдай жүрүп, анан же алам дебейт, же мен үйлөнө тием дебейм, анан кайра эле виза тапшырып, за границага кетип калгам. Анан кайра за границада иштеп Кыргызстанга барып, кайра өзүмөн бир улуу, уже мен ал убакта жаш болчумун, азыр уже 40ка чыгайын деп калдым. Анан дагы өзүмөн бир улуураак киши менен таанышып, ошол эле история кайра эле кайталанды да. Анан ошо кайра экинчи турмушка чыга албайм, турмуш кура албайм. Ошол дагы мен ата энеме тиешелүүбү же башка жак менен иштешим керекпи деген суроом да. Ошол биринчи таанышкан бала менен дагы ошол эле история буда дагы кайталанып атат да. Түшүндүм. Жашоодо кандай ситуация болсо дагы ата энеге тиешелүү деген бир аз керек да. Кандайдыр бир окуяга, кандайдыр бир страх, ошондой бир нерсеге тиешелүү болот. Биз именно ушул страхты, эмоцияга да ата энеден алабыз. Күн иштеп, анан кийин мен баягы мурунтан бери практикага катышып келаткандан ойлоп аткам да, мындай мен ата энемди толук кечирдим. Анткени мурун көкүрөгүмдө бир неме турчу да. Ошол жок болуп эле жеңилдеп, мындай страх, мындай өзүм кылчылдап эле ушундай бирдеке турчу да. Анан ошол жок болуп кеткен да. Жеңил сезип, өзүмдү тынч сезип калгам. Анан ошол неме менен бир эле жолу жаздым. Ошондо бар экен да, негизи түпкүрүндө дагы деле бар экен, толук тазалана эле экен. Бир жолу сиз иштедим десеңиз эле ал бүтүп калбайт да. Мен мисалы 2 жылдан бери иштедим, мен бир эле чыга берет да. Канчалык иштеген сайын элестетиңиз, бизде 300 миллиард же 100 миллиард нейрондук байланыш бар. 100 нейрондук байланыштын ичинде пайдалуусу бизге казыркы окшогон кылбашчылыктар бар. Кыйынга чейин тазаланып барабыз да. Анан бул эмес, бул ата энеге болгон капасыз өнөөлүү сезимдерчи, биз сенесизби? Душада иштейбиз. Реальность кете берет. Мына чак ошондо деле иштей беребиз. Менде калып калыптыр, дагы деле барып турбайбы деген нет. Это нормально. Так и должно. Нормально. Канча бала алышкалы болгонсузбу? 2 кызым бар. Турмушка чыкканыңызды элестете аласызбы? Ооба, элестете алам. Элестетиңиз. Ала качып кеткен. Бага ага чейин өзүм көрүп, 1-2 жолу көргөм. Анан кийин башкалары тайжем аркылуу эле конокко чакырып эле ошол жактан ары ала качып кеткен. Эмнеге ажырашкансыз? Эми мурун эмеге чейин жалаң эле аны күнөөлөчүмүн да. Сабактарга чейин анан кабыл албаптырмын, жакшы көрбөптүрмүн. Негизи иштечү эмес да, иштейин, оокат кылайын деп аракет кылчу эмес. Мен ошону причина кылып эле көп уруша берчүбүз да. Анан кийин кыздарым ошо урушкан семьяда чоңойбосун деген немеде. Анткени баягы бул эле ата энеге ошо практикадан да эметтим, ата энеге барат экен эмес, атам апам көп урушчу да. Анан ошондо кыздарым да ошо урушкан семьяда чоңойбосун деген немени деп ойлоптурмун. Анан ажырашканды тандаптырмын да. Терең дем чыгарыңыз да. Ниет кылыңыз. Турмушка чыккым келет, бала болгум келет. Алдыңызда бир фигура турат. Ал фигурага кандай сезимдер пайда болот? Чоң болуп чыкты. Эмне айткыңыз келди? Эчтеке деп айткым келген жок. Экинчи фигура пайда болду. Мени таарынгандай мындай кыйгачтап карап турат да. Экинчи фигурабы? Сизге таарынгандайбы? Ким ал фигура?
Апамго. Апаңыз бар ба? Апам бар, атам бар. Хорошо. Биринчи фигурага өтүңүз. Биринчи фигурада өзүңүздү кандай сезип атасыз? Тынчтык эле, эчтеке сезген жокмун. Тынч эле. Хорошо. Экини караңыз эми. Кете ыйлам келип чыкты. Ыйлаңыз. Эмне ыйлаңыз келип атат? Билбейм, мүмкүн апам деп элестетип алгангабы, билбейм. Хорошо, хорошо. Элестетип бериңиз. Эмне деп айткыңыз келип атат? Апам эсти жакшы көрөт деп. Айтыңыз, апам эсти жакшы көрөм. Эсти жакшы көрөм. Мени Ойлобойсуз деп айткым келип атат. Айтыңыз, ойлобойсуз. Энелик советиңизди айтпайсыз деп айткым келип атат. Бүт баарын айтып бериңиз. Нересиз деп айткым келип атат. Жылуулук жок деп. Айтпайсызбы сөздөрдү? Апаңыз, апа сиз жылуулук бербейсиз, мага айтыңыз, Сиз нересисиз? Сиз нересиз? Эркелетпейсиз. Кызым деп отуруп сүйлөшүп, советин айтпайсыз. Эне буга деп отуруп сүйлөшпөйбүз. Бул мындай мени жаман көрүп караганы дагы эле турат да көз алдымда. Эми терең дем алыңыз да апаңызга айтыңыз. Эчтеке сезген жокмун. Кызыңызды караңыз, кызыңыз сиздин ордуңузда ыйлап атат. Айтыңыз, кызым, Кызым, сен ыйлаганыңды көрүп, сен ыйлаганыңды көрүп, мага баары бир. мага баары бир. Апаңызга баары бир болуп атабы? Анткени кызым менде Анткени кызым менде сага бере турган берекеңге эч нерсем жок. сага бергенде менде эч нерсем жок. Мен сага жардам бере албайм, кызым. Мен сага жардам бере албайм. Кызыңыз эмне деп атат? Карап турат. Эми сиз арка жагыңызды караңыз. Тай деңизге өтүңүз. Тай деңизге деdim го, тай деңизге караңыз. Эжине каршында карайсыз. Тай деңизге карап, кандай сезим болду? Жүрөгүмдө оортой болду да, мындай оор түшкүргүм келип кетти. Түшкүрүңүз. Апа, Менин кызым менин жашоосунда көп кыйналып жатат. Өз ордун таппай жатат. апам эстен суранам. Апам эстен суранам. Мен азыр кызымга жардам бере албайм. Мен азыр кызыма жардам бере албайм. Жатам. Жардам бере албай жатам. Мага биздин Мага биздин энетегибиздин аялдык энергиясын аялдык энергиясын бериңизчи суранам. бериңизди суранам. Тайнеңиз ушул моментте бүт өзүнүн чогултуп, аялдык бакыт, аялдык сүйүү, аялдык энергия, бактылуулук энергияларын бүт чогултуп апаңызга бере атканын көрүңүз. Апаңыз бүт баарын алып, сиз азыр алыңыз. Аялдык энергия. Апаңызга энергия алыңыз, аялдык энергия маткада бол.
аялдык бакыт, сүйүү болуңуз, назиктик алыңыз, ийгилик алыңыз. Атам апам неместе өткөнүмдө көңүлү жок да, чарчап чыктым. Жүрөгүм ооруп чарчап. Чарчаганыңызды энтегиңизге кайтарып бериңиз. Энтегим өзүмдөгү чарчаганымды, жүгөрүмдү сизге кайтарып бердим. Энтеги мен өзүмдө чарчаганымды, жүрөк оорумду силерге кайтарып бердим. Мен ушулга чейин Мен ушулга чейин эч нерсени көрбөй чарчап эч нерсени көрбөй чарчап эле жүрүптүрмүн. кыйналып эле жашап жүрөт. Кыйналып эле жашап жүрүптүрмүн. Мен сиздерге тиешелүү бардык Мен силерге тиешелүү бардык менин жашоомо кереги жок. менин жашоомо кереги жок. Нерселерди өзүңүздөргө кайтарып бердим. Нерселерди өзүңүздөргө кайтарып бердим. Мен силерге ыраазымын. Көрүп атасызбы? Сезип атасызбы? Сезип атам, бирок артымда карагым келбейт да, артка буругум келбейт. Кызыңызгабы? Хорошо, бурулбаңыз, апаңызды карап, апаңызды кучактап, апаңыздын жылуулуктарын алыңыз. Эркелеңиз апаңызга. Коюңуз апаңыздын сүйүүсүн. Мен азыр кайра ыйлагым келип чыкты да эле. Бериңиз, Өзүм болуп ыйлагымбы? апаңыз бол. Апаңыздын апасы бар беле? Өтүп кеткен. Жок, кичине кезинде бар беле? Ооба. Сагындым дегендей болуп атат да. Даяр болгондо айтып коңуз. Энтегиңизге ыраазычылык, энтегиң жазылмас берген. Негедир апаңыздын өзүнүн апасына айта турган сөзү барбы эмне? Апаңыздын апасы ошондой болуп да, аябай мирез да. Эми апама караганда немерээк болчу, бирок Кызыңызды караңыз. Кызыңызды караганда кандай сезимдер пайда болот? Бере турган бир нерсе бар. Барбы? Бересизби? Апаңыздын мирездиги, аябай толугу сизге да бар окшойт да. ооба. Өзүңүзгө болгон сүйүүнү күчтөңүз. Өзүңүзгө болгон сүйүнүч дегенде ачылат эмоция. Хорошо? Так, давайте. Бетиңизди алып. Вдох, выдох. Терең дем алып, демиңизди чыгарып, өзүңүздүн фигураңызды көрүңүз. Эми ушул фигурадан апаңызды караңыз. Апа, Апа, мен дагы сизге окшоп жашоомдо мен да сизге окшоп жашоомдо мирез болуп чоңойдум. мирез болуп чоңойдум. Бирок апа мындан ары Мындан ары бул мирездиктин мага кереги жок. бул мирездиктин мага кереги жок. Мен канчалык мирез болгон сайын жашоомдо ошончолук кыйналып баратам. Мен канчалык мирез болгон сайын жашоомдо ошончолук кыйналып баратам. Апа, мен сизге өзүңүздүн мирезиңизди өзүңүзгө кайтарып бердим. Сиздин мирезиңизди өзүңүзгө кайтарып бердим. Терең демиңизди алып, мирезин бериңиз өзүңүзгө. Эми барып апаңыздын мойнун кучактап, апаңыз сиздин мойнуңузду кучактап. Апаңызды сезип баштадыңызбы? Апаңыздын денеси аркылуу жатканын, апаңыздын маткасынан сиздин маткаңызга аялдык энергия өтүп жатканын сезиңиз. Эми апаңыздын сүйүүсүнө кырдаам баштаңыз. Апаңыз жакшы көргөнүн. Сиз именно аялдар, эркектерди аялдык энергия керек да.
Siz мерез болгон сайын жолдошторуңуз музак болот, буларгачы. Булганыңыз өзүңүзгө уруксат бериңиз. Мен өзүмө айтсаңыз, мен өзүмө Мен өзүмө эне болууга уруксат бердим. эне болууга уруксат бердим. Өзүмдү сүйүүгө уруксат бердим. Өзүмдү сүйүүгө уруксат бердим. Апа мен мындан ары Мындан ары сизди өзгөртүүгө аракет кылбайм. сизди өзгөртүүгө аракет кылбайм. Көрсө сиз чоң экенсиз, мен кичинекей экенмин, мен сизди өзгөртө албайт экенмин. Көрсө сиз чоң экенсиз, мен кичинекеймин, мен сизди өзгөртө албайт экенмин. Апа мен өзүмдүн жашоом менен жашаганга уруксат бериңиз. Менин өзүмдүн жашоом менен жашаганга уруксат бериңиз. Өзүмдү сүйүүгө, кыздардын эркелетүүгө уруксат бериңиз. Өзүмдү сүйүүгө, кыздардын эркелетүүгө уруксат бериңиз. Мен бактылуу аял болсом дагы сизге таандык мыйзам ала берем. Мен бактылуу аял болсом дагы сизге таандык мыйзам ала берем. Мерездин аты эмне? Жайдары. Жайдары болсом дагы Жайдары болсом дагы сиздин кызыңыз бойдон кала берем. Мээримдүү болсом дагы мен сизге ыраазымын апа. Өзүңүзгө жашооңузга бурулуп кетип, терең дем алып, демиңизди чыгарып, өзүңүздүн сезимдериңизге көңүл буруңуз. Сезимдериңизге көңүл буруп, өзүңүздүн аял экениңизди сезиңиз. Женственный экениңизди сезиңиз. Энергияңыз, аялдык энергияңыз ачтığını сезиңиз. Өзүңүздү сүйүп атканыңызды, сексуальный экениңизди, аялдык энергия ачтığыңызда бар боло экенин, бул энергия денеңизге таркап, аялдык энергия таркаган сайын сиз бул энергия менен ким менен бөлүшөсүз? Эркектер менен бөлүшөсүз. Ал энергияны акчага жумшайсыз, ал энергияны жумшайсыз. Ал бир эле эркегиңиз. Кандай болду сезимдериң? Эч ким менен сүйлөшө албаганыңыз, эч ким менен сөзгө кире албаганыңыз, бул жана мен айтып өттүм го. Бул апаңыз менен сиздин ортоңузда связь жок да. Атаңыз менен атаңыз сизди колдоп, мындай чогуу сүйлөшүп атканыңызды көрүп, күчтүү кетишиңиз керек да. Уже сиз 7ден бери келатасызбы? Мен 7ге катышкам, анан кийин ортодон жашоо өзөгүнө катыштым. Мастер блогинг. Багы ошо айтып атпаймынбы, мындай жүрөгүм жеңилденип нетип калды. Мен биринчи курска катышканда мындай болчу да, монтип отура албай, дыхание жасай албай, анан практикага өтчөмүн деп уктап калып, анан көп убакытты ошентип өткөрүп коюп турмун да. Канчанчы кызысыз апаңыздын? Менден улуу 3 негизи, анан эң улуу эжебизди чоң апаларыбыз багып алганда, менден улуу 2, кичүү 2 да, мен ортончумун. Бала чагыңызга апаңыздын ичиндеги моментке барып көрсөңүз. Апам неме деп мен өзүмө деле көп айтканым неме болчу, багы байкем экөөбүз удабыз да, бир эле жашта отурбуз, анан нарынан көп аборт салайын деп аракет кылгам, көп дары ичкем, ысык баскам, анан түшпөй калгам деген немелерди угуп, анан кийин экөөбүз бирдек болуп кетсек эле апам айтып берчү да, сиз мени төрөгүңүз келген эмес да, анан жакшылап эле аракет кылып өттүңүз, чыгып калат экен деп. Ушундай да сөздөр болгон да. Ошол жака барыңыз. Ошол жактан дагы деле ошол жакты өзгөртө албайсыз. Результат болгону бул демек бул бар да ошондой. Кайынкидей апаңыздын ишин чыкканын көрүп, прям сезип, хорошо. Бул бир, экинчиден апаңыздын аялдык энергиясы жок экен да. Бул скорее всего, бул возможно апаңызда ушундай ситуация болгон, апасы кандайдыр бир көйгөй менен жүргөн, ушундай боло берет да, биз билбейбиз аларды. Давайте чыгып көрүңүз. Кандай дейсиз? Рахмат дейм кайрылганыңызга. Сизге да рахмат, чоң.